Şolursa tartkan gökbörü, çoluppa gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çoluppa gelgen şerdirgіз. Atan mırgız teğirdegi göktөгü, armak olup tekte dura көздөрү, езетеден ендеги Арматын екендештер, ТК Спорт каналы назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Аккула ат майданына бурат. Бул жерде Нооруз майрамына карата өтүп жаткан жарым финалдык экинчи беттеш. Биринчисинде Бөрүлү менен Сары Өзөн ойногон болсо, азыр Достук жана Талас командалары. Ушинтип бул эки команда жеңгени финалдык беттешке чыгат. Мына көк кийимчендер Талас, ал эми кызыл кара түстүү кийимчендер Ош облусунун Достук командасы. Бул оюн ушул жарым финалдагы эң кызыктуу оюн болорунан эч кимдин шеги жок. Анткени Талас негизинен бул беттеште ушул серепчилердин ой жүгүртүүсү боюнча фаворит болуп эсептелет кагаз жүзүндө, бирок иш жүзүндө аны албетте сиздер менен чогуу көрөбүз. Финалга Сары Өзөн командасы Бөрүлүнү 5-1 эсебинде жеңүү менен чыкты. Демек азыр ушул команданын кимиси жеңсе, аны финалдык беттеште Сары Өзөн командасы тосуп алат. Чүй облусунун ушул Сары Өзөнү тосуп алат. Эки команда да тең. Мына 4төн оюнчу талаада. Булар эми ортолук бөлүктөн улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасайт. Биз эки команданын эми курамы менен тааныштырып баштасак, дагы бир жолу бул оюнчулардын өңүн түсүн айтып коелу. Ал мезгилде мына Жоки Орозбаев Эрторунун үстүндө ошол замат улакты жерден эңип кетип, атаандаштын тайгазанын көздөй бара жаткан. Ал мезгилде улак аянттан сыртка чыгып кетти. Демек жекеме-жеке чыгуу орун алат. Талас командасынын курамы: Марлис Койгелдиев биринчи катар саны менен 1982 жылы төрөлгөн бул оюнчу. Минген аты Тыты, Урмат Шерипбеков, минген аты Рембо, Айбек Исаков Шамкулак, Тынчтык Кабылбеков Торпедо, Бактияр Жабагиев Каракош, Жоки Орозбаев Эртору, Карипбек Эшиев Вулкан, Фархат Супатаев КамАЗ, Нуржан Мелисбек уулу Острый, Урмат Раушан уулу Ахиллес, Нооруз Раатбек уулу Евро жана Сейитбек Анарбек уулу Чагылган. Азыр мына ортолук бөлүктө ушул Нуржан Мелисбек уулу, жок, Урмат Раушан уулу Ахиллес менен ортодо турат. Мына ушул Ахиллес улакты жерден көтөрө алды, бирок эми албетте аны өзүнө ыңгайлуу кылып кармап алыш үчүн Ахиллес атайын токтоп турат. Ахиллес азыр улакты карап, качан ыңгайлуу учурга жеткенде гана аянттан сыртка чыкканга аракет жасайт. Ахиллес Кыргызстандагы ушул ортодо оюн жүргүзүү боюнча мыкты ат болуп эсептелет. Азыр деле дал ошондой деңгээлде аны Сары Өзөн командасы менен ойногондо ошол Лексуска каршы чыкканда мүмкүн көрүп калабыз. Ал учурда албетте улак жерден көтөрүлгөн бойдон турат. Урмат Раушан уулу, албетте Талас командасында негизинен бардык оюнчулар мыкты, бири-биринен ашат кем калбайт. Алардын катарында ушул Урмат Раушан уулу бар. Биз азырынча курам менен, Достуктун курамы менен тааныштырып өтө элекпиз. Ал мезгилде мына ушундай Достуктун оюнчусу азыр улакты тартып алганга аракетин жасоодо. Бул канчалык ийгиликтүү болот? Аянттын ичинде турганда бир дагы башка оюнчу кирип барганга мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан аянттын ичинде чыныгы жекеме-жеке оюн бул жерде орун алууда. Улакты кандай тартып, азыр Урмат Раушан уулу менен кошо улакты тартыш, чыныгы улак тартыш бул жерде орун алып атат. Ал мезгилде ошентип жаңылбасам бул Кыяз Ниязов жана Урмат Раушан уулу улак кайрадан жерге түшүп калды. Жок, бул Манас Ниязов бойка менен ортого чыккан. Манас Ниязов бир тууган Ниязовдардын кичүүсү. Бул 1993 жылы төрөлгөн оюнчу. Биз Достук командасы менен эми курам менен таанышып алалы. Байыш Ниязов команда капитаны, биринчи катар саны менен, минген аты
Орус негизинен бул жерде Спартак деп жазылыптыр. Анын өз аты Орус экенин биз жакшы билебиз. Манас Ниязов улакты жерден көтөрдү. Чыныгы атаандаштык кандай, мына чындап күчтүү оюнчулар бири-бирине туш келгенде ушундай аянттан сыртка чыкпай калган учурдагы орун алып калат. Бир караганда оюн токтоп тургандай көрүнгөн менен абдан кооз тирешүүнү ошол биринчи тайм башталган деле көрүп атабыз. Андан ары мына Байыш Ниязовду тааныштырып өттүк. Экинчи катар сан менен Бауш Султанбеков, минген аты Көксерек, Акбар Иманбеков, Шырам, Таши Майлыбашев, Дон, Ильяс Исаков чагылган, Асхат Аскаров доллар, Баку Талайбек уулу Месси, минген аты Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын ортончусу, аны минген аты Мерлин, Самат Молдокулов япончик, Манас Ниязов бойка, Белек Мукаев девятка жана Рамзат Бөкөнбаев шторм. Дагы деле бул эки оюнчу мына улакты аянттын ичинен сыртка чыгарып кеткенге шарт түзө албай жатышат, мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Биз мына достуктун башкы баштыруучусу Азиз Уралиев экенин айтып өтмөкчүбүз. Ал эми Талас команданын баштыруучусу Ислам Тазабеков. Мына эми улак аянттан белгиленген чийинден сыртка чыкты. Дагы деле мына улак тартыш бул жерде орун алууда. Негизинен бүгүнкү оюнда көрүүчүлөрдүн пикири эки ача. Кээ бирлер достук жеңет десе, кээ бирлер Талас жеңет деп. Бирок Талас жеңет дегендер көбүрөөк болду. Бирок иш жүзүндө бул жерде мына ушул финалга чыгуу үчүн болгон беттеште көбүнчөсү бир тууган Ниязовдордон көп нерсе көз каранды. Эгерде бир тууган Ниязовдор ушул Байыш, Самат жана Байыш, Кыяз жана Манас мына ушул оюнчулар өздөрүнүн жакшы оюнун көрсөтсө, анда финалга чыкканга мүмкүнчүлүк алып калышы мүмкүн. Ал мезгилде азыр мына улак каптал жакта улак жерде жатат. Андыктан эми ортолук бөлүктө жекеме жеке чыгуу орун алмакчы. Ал мезгилде азыр калыс мына ушундай Байыш Ниязовго кандайдыр бир сөздөрдү айтты. Албетте анын сөзү бизге угулган жок. Ооз эки эскертүү болушу керек. Кайсыл кыймыл аракет үчүн экени анчалык белгилүү эмес. Дең башкысы кезектеги жекеме жекени биз көрөбүз. Кайрадан эле Урмат Раушан уулу Ахиллес менен ортодо. Ага каршы Байыш Ниязов, минген аты Орус, мына Орус менен Ахиллестин каршылыгын көрөбүз. Азырынча Ахиллес биринчи номер менен иштеп атат. Ал улакка Орусту жакын жолотпой жаткан мезгили. Бирок бул жекеме жеке чыгууда дагы албетте тактикалык жүрүштөр бар. Ортодо Урмат Раушан уулу турганы менен ал улакты көтөрүп кете турган мезгилде артынан албетте Байыш Ниязов ага каршылык көрсөтүп, улакты жерден алып кеткенге албетте мүмкүнчүлүк бербегенге аракет кылат. Ал канчалык деңгээлде иш жүзүн ашат, мына сиздер менен чогуу көрөбүз. Абдан кооз, кызыктуу. Бул алдын ала финал деп койсок да болот. Ушундай финалдык деңгээлдеги оюн бул эки күчтүү команданын ортосунда орун алууда. Урмат Раушан уулу бир караганда ыңгайлуу эле улактын жанында турганда ана биреңкейип аны көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Ошол замат чабуулга Урмат Раушан уулу кетти. Анын артынан эки оюнчу мына кысмакка алып баратат. Ал жерде Ильяс Исаков жана ошол эле Байыш Ниязовдор сүрмө топтун ичинде азыр улак калды. Демек, мындай абалдан албетте тайказанга жакын баруу дээрлик мүмкүн эмес. Жана улак аянттан сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме жеке. Бул беттеште биз ушундай жекеме жеке чыгууларды абдан көп көрөбүз деп айтсак болот. Мына ушундай эки командада тең дээрлик мына жөнөкөй чабандес, жөнөкөй улакчы жок. Ошондуктан алар мына колдон келишинче бири-бирине каршылык көрсөтөт. Ийри эсеп катталарынан да менин күмөнүм бар. Бул эки команданын тактикалык жүрүштөрү дагы абдан жакшы. Буга чейинки оюндары тууралуу айта турган болсок, Талас командасы 8-1 финалда Нарын командасын 27-0 менен уткан. Ал эми достуктун оюнчулары болсо, достуктун оюнчулары алгачкы беттешин
Акталага каршы өткөрүп, алардын Тайгазына 14 рет улак салган. Кечеги күнгү мына чейрек финалдык оюндарда болсо Достук менен Арашан беттешти. Ал эми Арашанды 5-0 менен таза жеңиш мына өз Тайгазанын кургак сактап калып, ишенимдүү жеңишке жеткен. Ал эми Талас болсо 6 ирет атаандашын Тайгазанына улакты сала алды. Алар Ички иштер министрлигинин командасына каршы ойногон болчу. Азыр Ахилес кайрадан ортодо. Ал эми Байыш Ниязов Орус ысымдуу ат менен бул жерде турат. Негизинен бул Орус жана Спартак деген аты бар. Биз Орус деген эмнегедир кулакка анчалык жагымсыз угулуп атат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо мындан ары бул атты Спартак деп эле айтсак дагы туура келчүдөй. Бул ирет урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Байыш Ниязов дагы аракетин жасады. Байыш Ниязов бул 1983-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 33 жашка таяп калган. Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу мыкты чебер чабандестердин катарына кирет. Урмат Раушан уулу болсо 1989-жылы төрөлгөн. Андыктан бул Урмат Раушан уулу атаандашына караганда дээрлик 5 жашка кичүү, жок 6 жашка кичүү. Азыр эми жекеме-жекедеги улакчылар алмашты. Азыр ортого бул жерден Жоки Орозбаев евро менен турат. Ал эми бул жерде ага каршы жок, бул ирет ошентип Жоки Орозбаев улакты жерден көтөрүп кете алды. Аны такымга басканга дагы мүмкүнчүлүгү болду. Ошол замат азыр Достуктун жок деме атаандаштын Тайгазан эмес, өзүнүн жарым таласына бул жерде бар болгандай. Албетте атаандаштын Тайгазаны дал ушул жакта, андыктан эми сүрмө топ бул жака жакын келип эсеп саны бул жерде ачылып калабы деген суроо бар. Бирок мына атчандардын баары Тайгазанын тегерек четинде жүргөндүктөн мындай жерде албетте эсепти ачуу дээрлик мүмкүн эмес. Абдан кооз оюн, демилгени колго алууга болгон аракеттер жасалып атат. Дагы деле болсо Жоки Орозбаевдин мына колунда улак жана эми чабуул кайсыл жактан уланат. Сүрмө топтон сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Позициялык ыңгайлуу учур Талас командасында боло бербей, эми ар бир оюнчуну ушундай каршылык көрсөтүп жаткан чуру. Эми мына кош такым менен эсепти бул жерде ача алабы жок. Достук командасы албетте ага шарт түзүп берген жок. Тактикалык жактан абдан чебер командалар. Каптал жактан келип, каалаган кайсыл жактан болбосун ушул келе калып каршылык көзөп жаткан. Ал учурда Достуктун оюнчусу аттан түшүп калды, бирок ошол замат кайрадан секирип минип эми андан ары ушундай тоскоолдук кылууга болгон аракетин жасайт. Бул беттеште мына эсептин ачылышы абдан кыйын болчудай. Дээрлик 4 оюнчу ортодо. Мына ушунчалык сүрмө топ 4 оюнчуну 4 оюнчу атчандар бул бири-бирин сүрүп олтуруп ошентип эсепти ачканга такыр шарт түзбөй атышат. Бул мына жарым финалдык беттеш. Жеңген команда албетте 21 март күнү Норус майрамында 1-2 орун үчүн күрөшөт. Ошондуктан бул беттештин тагдыры, бул беттештин куну абдан жогору деп айтсак болот. Оюнчулар алмашуу мезгилинде ушундай бат-бат алмашып атчандар, чабандестер бул жерде чарчап калбашы керек. Оюн токтотулбастан эле оюнчулар алмашып жүргөнү бул көкбөрүнүн эрежесине толук дал келет. Эми мына Тайгазанын четинде дагы деле мына улак көпкө чейин кармалып, эми
чабуулга каршы коргонуу орун алып жаткан учур. Азыр мүмкүнчүлүк болобу? Жок, андай эмес. Бир аз албетте ушул жерде ал мезгилде эми Достук командасы чабуулга чыкты. Азыр ылдамдык менен, жогорку ылдамдык менен бара жаткан мезгил жана эсеп сандары ачылабы дал ошондой. Достук командасы алга чыкты. Бул эсепти ачкан оюнчу Манас Ниязов. Бир тууган Ниязовдардын эң кичүүсү 1993-жылы өтөрүлгөн. Манас Ниязов бойка менен жебедей сызып барып, улак менен кошо Тайказанга орун алып калды. Ал мезгилде Манас Ниязов бир аз ден соолугун кокустатып алганбы? Жок, андай эмес, ал жөн гана алмашууга кеткен экен. Демек, эми ортолук бөлүктөн кайрадан оюн уланышы керек. Ал мезгилде ортодогу калыс кандайдыр бир түшүндүрүүлөрдү айтып өттү. Бул эки команданын капитандары Марлес Койгелдиев менен Байыш Ниязовдор 1-0 эсебинде ошентип Достук командасы алга чыкты. Талас оюнчулары эмне менен жооп берет? Азыр 6-катар сандагы Достуктун оюнчусу бул Аскат Аскаров. Дал ушул Аскат Аскаров өз учурунда Сары Өзөндө ойноп жүргөн оюнчу. Улакты жерден эңип кетүү жагынан бир дагы оюнчуну астына салбаган Аскат Аскаров өз такымына улакты басып алган. Дагы атаандаштын Тайказанына жакын келишти. Ага каршы Таластын оюнчусу улакты өзүнө ала алган жок. Дагы деле Аскат Аскаров да улак. Анын эң жакшы сапаты улакты жерден эңип кетүү. Аны абдан жакшы көрсөтө алды. Эми Аскат Аскаров бул жерден өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бериши керек. Жана Тайказанга улакты жакшы салуу жагынан бул Достукта албетте башка оюнчулар бар. Ал учурда дал ушул Манас Ниязовду баса белгилеп өтсөк болот. Анын бардык сапаты жакшы. Улакты жерди эңген жагынан дагы атаандаштын Тайказанына улакты салган жагынан дагы мыкты. Бирок бул ирет ошентип Талас командасы негизинен Достуктан мынчалык каршылыкты күтпөсө керек. Иш жүзүндө эмнегедир ушундай болуп жатат. Бирок бул биринчи тайм, андыктан алдыда дагы бир топ убакыт бар. Жок эле дегенде калган эки таймда 20 мүнөттөн 40 мүнөт, андан сырткары дагы бир. Бул таймдын аягына чейин бир 50 мүнөттөй аралык бар. Ал мезгилде бул 1-0 эсеби азырынча эч нерсени чечпейт, бирок психологиялык жактан Достук командасы албетте алдыга чыгып баштады. Ал мезгилде азыр ортодогу калыс улак аянттан сыртка чыгып кетти дегендей ишарат кылды окшойт. Демек кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алат. Кайрадан эле Ахиллестин ортого келатканын көрүүдөбүз. Аны Урмат Раушан уулу минип жүрөт. Ахиллеске каршы кайсыл оюнчу чыгат? Байыш Ниязов минген аты Орус, же болбосо Спартак. Ахиллес албетте ал ортону оңой менен бербейт. Андыктан бул беттеш башталганда эле жекеме жеке чыгууда биз аны көрө алганбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө Байыш Ниязов экинчи номер менен иштейт. Бул жерде ким биринчи номер, ким экинчи номер, эң башкысы ал эмес. Эң башкысы улакты жерден көтөрүп кеткенде азыр Урмат Раушан уулу улакты көтөрүп кеткенге аракет кылып көрдү. Ага Байыш Ниязов тоскоолдук жасап, бир аз ыңгайлуу позицияга ээ болуп жаткан учурда кайрадан ал улакты көтөрүп кеткенге аракет жасады. Акырындап биринчи тайм ошентип ортолук бөлүккө баратат. Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрүп ала алды. Бул ирет ал ийгиликтүү. Улакты такымга басып эми сызыктан чыкпай турат. Азыр топтон сурулуп чыкканга да мүмкүнчүлүк жок. Өздөрүнүн
ошол Тайгазаны тарапта Достуктун оюнчулары туруп алган. Андыктан азыр аянттан сыртка чыкканы менен анда эч кандай бир кооптуу абалды азыр уюштурганга мүмкүнчүлүк боло бербейт. Урмат Раушан уулу мына топту жарып чыгып барганга аракет жасап көрдү. Анын мына Тайгазан менен Урмат Раушан уулунун жолунда дээрлик 7 атчан бар. Андыктан анын баарын жазгырып өтүү оңойго турбайт. Азыр Урмат Раушан уулу өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берейин деген. Ал Урмат Шерипбековго, анын минген аты Рембо, бирок Урмат Шерипбеков дагы улакты өзүнө ала алган жок, өткөрүп берүүдө. Ал мезгилде Достуктун оюнчусу улакты жерге көтөрүп, ылдам улакты ушунчалык Тайгазанга ыргытчудай абалга жетип алгандай, Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын ортончусу улакты жерде алып, дагы деле Кыяз Ниязовда, анын минген аты Мерлин. Кыяз Ниязовда дагы эле улак жүрөт. Андан улакты тартып алууга азырынча шарт түзүлө элек. Мына бардык оюнчулар жазгырып өтөм деген, бирок бир гана ошол Марлис Койгелдиев ага каршылык көрсөтүп калды. Азыр улак сырттан чыгып кетет. Дал ошондой мына улак сыртка чыкты аянттан, кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алат. Бул ирет дагы Ахиллес ортого чыгабы? Жана ошол Спартак Орус менен Ахиллестин каршылыгын көрөсүзбү же эми жекеме жекеде буларга бул атчандарга бир аз каршылык көрсөтүп башкаларчы? Ал мезгилде убакыт соңуна чыгып калды. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча ошол Манас Ниязовдун салган улагы жалгыз. Биз экинчи бөлүктөн сиздер менен жолугабыз. Экинчи 20 мүнөттүк башталды. Бул жарым финал. Талас командасы жана Ош облусунун Достук командалары беттешип жатат. Биринчи бөлүктө Манас Ниязовдун улакты Тайгазанга таштаганы менен 1-0 эсебинде Достук командасы алдыда. Бул Нооруз майрамына карата Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулган беттештин жарым финалы. Биринчи жарым финалда Бөрүлү менен Сары Өзөн ойноп, Сары Өзөн ишенимдүү эсеп менен алдыга чыга алды. 5-1 менен утту. Ал финалда турат. Ал учурда азыр ортодогу калыс сары кагазды 3-чү катар санындагы Таластын оюнчусу Айбек Исаковго берди. Айбек Исаков өз учурунда ал Достук командасында ойноп жүргөн. Азыр Таласта ойноп атат, бирок ал эрежени бузуп сары кагаз алганга аргасыз болду. Ал мезгилде ортолук бөлүктөн борбордук бөлүктөн улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракеттер жасалууда. Калыстын ышкырыгы жаңырды, демек албетте жекеме жеке чыгуу орун алат. Мына байкашкан жок, бул жерде кечиресиздер Ахиллестин келатканын байкадык. Демек Ахиллес жана Достук командасынан бул жерде Бойко ортого чыкты. Азыр бир кыймыл аракет менен бул жерде Белек Мукаев ушундай улакты көтөрүп кетүүгө аракет жасаган. Жекеме жеке көпкө деле созулган жок. Бул сейрек кездешкен көрүнүштөрдүн бири. Ахиллес толук өзүнүн позициясын ээлеп ойлонуп жаткан учурда Урмат Раушан уулу ошол замат улакты жерден көтөрүп кетүүгө Белек Мукаевда мүмкүнчүлүк болгон. Эми кайрадан бул бөлүктөн улакты көтөрүү эми бир аз оорго турат. Таластын оюнчусу бул Сейитбек Анарбек уулу. Ошол Сейитбек Анарбек уулу Жишан Алсеитовдун инеси. Жишан Алсеитов азыр өзүнчө Арашан деген команда түзүп, ал жакта жүрөт. Ал эми Сейитбек болсо Талас менен анын албетте келишими бар. Ошондуктан келишим негизинде азыр Талас командасында жүргөн учуру. Ал мезгилде ортолук бөлүктө кайрадан улак турат. Аны жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракет
толық ишке ашпай жатқан мезгілі. Ошентип Достық командасынан ошентип бир ойынчу 2 мүнөттүк айыпқа жығылды. Демек, бұл ойынчун ким экенин айта турган болсок, Манас Ниязов. Ошол азырынча жалгыз голдун автору Манас Ниязов. Ошентип ал 2 мүнөт сыртта турат. Демек, Достық командасы бул аралыкта бир ойынчуга аз ойногонго аргасыз. Деми бул мүмкүнчүлүктү талас oyunчулары өз пайдасына чече алабы деген суроо бар. Улак өзү 35 килограмм болсо, азыр мына Ылайдын Чылчанын үстүндө калды. Демек, анын салмагы жок эле дегенде бир 45 килограмм салмакка жакындап калды секилат. Мына ошондуктан ар бир oyunчу келип аракет кылганы менен аны улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Жекеме-жеке чыгуу орун алат. Азыр эми Достық командасынан ким чыкса дагы атаандашына улакты жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бербей, түртүп токтотуп турат болушу керек. Анткени ошол 2 минутага сыртка чыгып калган oyunчу оюнга кайра кошулуусу үчүн дал ушундай аракет жакшы болмок. Азыр мына Байыш Ниязов ортодо. Ал минген аты Орус, Раушан уулу Урмат болсо, Ахиллес менен улакты көтөрүп кеткенге аракет жасайт. Биринкей менен улакты алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн менен өзүнүн аты улакты басып алды. Андан кийин Байыш Ниязов ага каршылык көрсөттү. Дагы бир ирет аракет жана бул эч кандай эреже бузууга кирбейт. Анткени бул атты бул жерден түртүп кеткен. Ошондуктан улакты жерден алганга чейин кайрадан Урмат Раушан уулу ордунан туруп атка минип алганга жетишти. Жана айыпка жыгылган Манас Ниязовдун убактысы соңуна чыгып, ал кайрадан оюнга кирди. Эми убакты чойбостон чабуулга өткөнгө аракет жасаса боло берет Байыш Ниязовдо. Бирок ага албетте Ахиллестин үстүндө отурган Урмат Раушан уулу мүмкүнчүлүк берип коеру шектүү. Азыр мына улактын жанында эле турат. Биринкеи менен аны көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алабы же азыр булардын убактысы деле соңуна чыгып калды. Белгиленген бөлүк мына калсын ышкырыгы жана oyuncular алмашат. Азыр Достық командасынан Аскат Аскаров чыкты. Аскат Аскаров минген аты Доллар. Негизинен Аскат Аскаров мындай улакты жерден эңип кетүү жагынан эң чебер oyuncu деп эсептелет. Кыргызстанда башка oyuncularга шек келтиргим келбейт, бирок анда эмес болсо, ал сөзсүз түрдө жок. Урмат Шерипбеков Евро менен ортого чыкты. Ал эми бул жерде Манас Ниязов чыккан экен ортого. Аскат Аскаров эмес, Манас Ниязов, минген аты Бойко. Бул ирет дагы Еврону минген Урмат Шерипбеков. Негизинен Урмат Шерипбеков Рембо деген атты минип жүрөт, бирок бул ирет ал бул оюнга ошол Евро менен чыккан экен. Манас Ниязов бир тууган Ниязовдардын кичүүсү. Бул чабандестер тууралуу биз албетте ар бир беттеште мына кеңири айтып атабыз. Азырынча 1-0 эсеби гана катталып турат. Дал ушул ортодо турган Манас Ниязов өз командасына бир упай алып келген. Ал улакты мына ушунчалык жалгыз тоскоолдуксуз барып эсепти ача алган oyuncu. Булардын дагы убактысы акырындап соңуна жакындап калды. Жекеме-жеке чыгуулар мындан ары дагы көп орун алышы керек. Себеби мына ушундай оюндан ары дагы жүрө берет. Сүрмө топтун арасында жүргөнгө караганда мындай ортодо турган улак аттардын бирасы эс алуусуна дагы шарт түзүп берет. Азырынча булар чарчаган деле жок. Бул экинчи тайм болгону жаңы гана башталды. Кайрадан Байыш Ниязов жана Орус ысымдуу аты менен ага каршы байкашканын үстүндө отурган Урмат Раушан уулу. Жекеме-жеке
чыгууда аттан дээрлик бир 80% нерсе көз каранды, албетте улакты көтөрүп кетүүгө. Ошол эле учурда жекеме жекеге деңгээли жагынан абдан чоң айырмачылыктагы аттар чыгышы мүмкүн эмес. Андыктан эгерде сен улакка жакындай албасаң дагы, бирок атаандашыңа тоскоолдук көрсөткөнгө сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк ала аласың. Ал учурда Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрүп барып аянттан сыртка чыгарып салды. Эми кайрадан мына ошол сүрмө топ улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттерин жасайт. Биз дагы бир ирет бул оюнчулардын буга чейинки беттештердеги оюндарына сары эсеп салып өтсөк, Достук командасы 8-1 финалда Актала менен ойноп, алардын тайгазарына 14 ирет улак салган. Андан кийин чейрек финалда Арашан командасына каршы ойноп, аларды 5-0 менен утты. Талас болсо Нарын командасын 27-0 эсеби менен утуп ушунда рекорд койгон. Мындай көрүнүш бул турнирде албетте башка командадан орун алган жок. Ал эми Ички иштер министрлиги менен ойноп, аларды 6-0 менен утуп, ушул Ички иштер министрлиги менен ойногондо Талас командасы көп күч сарптаган жок. ИИМдин командасы албетте каршылык көрсөттү, бирок көбүнчөсү ушундай ортодо жекеме жеке чыгуулар менен гана убакыт соңуна чыккан. Ал Талас менен ИИМдин ортосундагы беттеш ушундай кооз оюндардын катарына кирген жок, бирок жарым финалда болсо азыр дээрлик бирдей атаандаштыкты көрүүдө. Эсеп сандары гана Достук командасынын пайдасында болбосо, чындап келгенде оюндун мына жүрүшү дээрлик бирдей деп айтсак болот. Эгерде бул 3-чү тайм болгондо, мына ушундай көрүнүш Достук командасына ийгиликтүүрөөк болмок. Бул болгону 2-чи тайм болгондуктан бул беттештин тагдыры албетте чечиле элек. Ал мезгилде мына ушундай бир оюнчу жардам берген учурда дагы улакты жерден көтөрүп кетүү бир топ кыйынга турууда. Андыктан теми атаандашын каршылык көрсөтүп жаткан учурда улакты жерден көтөрүү канчалык кыйынга турарын өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр болот. Окуя болгон жерде албетте мен азыр окуянын жүрүшүн айтып олтурганым менен чынчына келгенде бул улакты көтөрүп көргөнгө менде мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына Ахиллес Урмат Раушан уулу кайрадан ортодо. Урмат Раушан уулу бул 1989-жылы төрөлгөн, азыркы учурда 27 жаштагы оюнчу. Ал кайрадан эле 1-номер менен иштеп атат. Ага каршы Манас Ниязов, анын минген аты Бойко. Бир гана упайды дал ушул Манас Ниязов алган. Ал дагы деле болсо биздин көз алдыбызда ушунда өзгөчө улак менен кошо тайгазанга түшүп, бул беттештеги кооз жалгыз голду киргизген оюнчу мына азыр көбүрөөк жекеме жекеге чыгууда. Байыш Ниязов бир аз эс алып, ал жакшы оюнун кийинчерээк көрсөтчүдөй. Анткени Ахиллес бул Талас командасындагы ушул ортону бербеген эң мыкты ат. Бул бир гана Таластын оюнчуларын Таластын курамындагы эмес, кыргыз болбой атат. Азыр Спартак Ахиллести түртүп сүрүп көрдү. Ал бирок Ахиллес кебелип койгон жок. Урмат Раушан уулу улакты кармаганы менен көтөрүп кете албай, эми кайрадан жок, булардын убактысы бүтүп калды. Азыр Байыш Ниязов, Манас Ниязовдун ордуна, кичүү инисинин ордуна азыр улуу агасы чыкты. Ага каршы Жоки Орозбаев евро менен. Жоки Орозбаев мына бүгүнкү беттешке ушул еврону минип чыккан. Жоки улакты кармап эмнегедир ал кое берди. Анткени Байыш ушул жерден ошол замат аны түртүп сүрүп келет болуш керек деп бир аз
андан коркуп койгон сыяктуу. Эгерде андай эмес болсо, азыр дагы бир жолу улакты жерден алганга Жоки Орозбаев аракет кылышы керек болот. Негизинен Ахиллес ортодон чыккан учурда аны алмаштырган мына ушул Евро жана активдүү Урмат Раушан уулуна караганда Жоки Орозбаев өзүн активдүүрөөк алып жүрүп, жөн гана улактын жанында тура бербестен ошол замат аны еңип кетүүгө болгон аракеттерин жасап көрдү. Бирок Евродагы азыр Орусга туруштук берип, аны биринчи номер менен иштегенге мүмкүнчүлүк бербей жатат. Демек, Ахиллестин ордун алмаштыра турган Талас командасында мына ушундай ат бар экени дагы бул. Демек, Талас командасынын аттары абдан жакшы экенинен кабар берет. Байыш Ниязов Спартак менен өзүн кайрадан алмашууга кетти. Ахиллес менен эми байкашымча Манас Ниязов болушу керек. Дал ошондой мына Манас Ниязов, Бойко жана Ахиллес Урмат Раушан уулу. Манас Ниязов Урмат Раушан уулуна караганда 4 жашка кичүү жана азыр Манаста мүмкүнчүлүк, жарым мүмкүнчүлүк болду. Эми Урмат Раушан уулу Ахиллес менен албетте бул Манас Ниязовду өзүнө оңой менен жеткирбейт болушу керек. Экинчи бөлүк мына биринчи тайымга анчалык окшогон жок. Тактикалык жүрүштөр таптакыр башкача өңүттө уланууда. Сүрмө топ мына бир тайказандан экинчи тайказанды көздөй. Ылдам чабуулдар таптакыр көрүнбөйт. Мына окуя борбордук бөлүктө, борбордук мына ушул 10 метр радиустагы чийиндин ичинде гана орун алууда. Башка аттар бир аз чындап оюнга аралашкысы келип, чыдамсыздык менен күтүп турат деп да айтсак болот. Жарым финалдык беттеш мындай болушу мүмкүн эмес, ал кызыктуураак болушу керек. Эми улак жерде жатып, ушундай жекеме-жеке орун. Ал мезгилде мына Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол замат Манас ага каршылык көрсөтүүнүн аракетин жасап жатат. Улак эми кайсыл оюнчуда калат. Жана Манас Ниязов улакты өз карамагына алып ала алган болчу. Ошол замат мына каршы чабуулда Айбек Исаков аны Манас Ниязовду сүрүп барып улакты өз карамагына тагыраагы улакты жерге түшүрүп салганга аракет алды. Бир доли секундтай өзүн бош кармап, улакты бош кармап койгон. Дал ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Манас Ниязов улакты колдон түшүрүп алган. Эми бул жерден дагы жерден эңип кетүү бир топ кыйынга турат. Манас Ниязов улакка жакындап келди, бирок ал жолой алган жок. Башка оюнчулар дагы жакындай албай атат. Ал мезгилде Сейитбек Анарбек уулу, негизинен Сейитбек Талас командасындагы мыкты оюнчулардын бири. Ал жарым финалда көп оюнга аралашпай, күчүн чейрек финалда көп оюнга аралашпай, күчүн бүгүнкү оюнга сактаган болчу. Бирок ушул Сейитбекке каршы эч кайсы оюнчу чыкпай жатат. Эми гана Сейитбекке бир оюнчу келди. Ал учурда Манас кайрадан улакты өз колуна алып алды. Азамат эми кайрадан ал чабуулга чыгып карама каршы тайказанды көздөй жөнөшү керек. Себеби мындай сол тарапты көздөй. Азыр Манас Ниязов Бойко менен сызып бара жаткан учуру тайказанга жакындатпай, Айбек Исаков шамкулак менен анын жолун тороп чыкты дагы. Албетте эсепти 2-0гө жеткире койгон жок. Эгерде 2-0 боло турган болсо, анда Талас командасына бир топ эле кыйын болуп калат. Аны албетте жакшы билет. Ошондуктан колдон келген мүмкүнчүлүктү жасап, азыр албетте 2-0 эсебин каттатпаганга аракет болгон күчүн үрөйт. Эми улак жерде, ал эми оюнчулардын баары башка жака кетип калды дагы. Арттан жалгыз келген оюнчу бул
8 катар санда жүргөн мына ушул Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын ортончусу. Бул 1987-жылы төрөлгөн. Бул алгачкы беттеште Достук менен Актала ойногондо 4 жолу улакты тайгазанга салган болчу. Андан кийин чейрек финалда дагы өз командасына бир жолу упай алып келген улакты тайгазанга салуу менен. Бул ирет бир гана оюнчу айырмалана алды бул беттеште. Ал Манас Ниязов. Байыш болсо оюн таласынан сыртка кетти. Ал учурда байкашымча мына ортодогу калыс эки командада тең бирден оюнчуну Белек Мукаев менен Айбек Исаковго 2 мүнөттөн убакыт берди. Демек алар ушул 2 мүнөт өткөнгө чейин оюнга кошула албайт. Деме оюн таласында болгону 3төн гана чабандес бар. Азыр калыс ушунчалык так иштеп жатат. Ким эрежени бузса ошол замат айыпка жыкканы. Бул дагы жакшы көрүнүш. Сөзсүз түрдө мына Көкбөрүдө эреже сакталышы керек. Анткени мындай ушундай оюнчулар оюндун кызуусуна кирип, чындап образга кирген учурда кызуу кандуулук калтырып коюшу мүмкүн. Көп нерсе эрежелер бузулуп кетиши мүмкүн. Мында ушундай темирдей тартип болбосо башаламандык орун алып калат. Бул албетте ушул Көкбөрү федерациясынын ушундай бир уюштуруу жагына өзгөчө көңүл бөлүп жатканынан кабар берет. Эмнегедир булар мына улакты ортолук бөлүккө таштап кетти. Жана бул жерде мына экинчи эмне үчүн ортолукка мен байкашымча экинчи жарым бөлүк, экинчи 20 мүнөттүк бүтө элек. Мына убакыт соңуна чыга элек экен. Андыктан азыр мына Талас командасынын тайгазанынан 20 метр аралыктагы мына тегерек чийиндин ичине улакы коюлуп берди. Байыш Ниязов Орус менен ортолук бөлүктө ээледи эле. Ошол замат ага каршы Ахиллес кайрадан өзүнүн ыңгайлуу позициясын ээлеп алды. Жана ошентип Достук командасынын курамында кайрадан оюнчулар алмашты. Бул катардагы эле көрүнүш. Байыш Ниязов Спартак менен экинчи номерде иштеп атат. Улакты алганга шарт жок. Алында бир гана мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Ушул Урмат Раушан уулу эңкейип улакты эңип кетем деп жаткан учурда аны түртүүп, ошол моментте ал Байыш Ниязов өзү улакты эңип кетиши керек эле. Ал мезгилде мына Таластын оюнчусу аянтка кирди. Анын артынан Белек Мукаев дагы Айбек Исаков менен Белек Мукаев оюнга кошулду. Ал мезгилде экинчи тайм соңуна чыгып 1-0 эсеби дагы деле сакталып турат. Биз мына 3-20 мүнөттүктөн жолугабыз. Мына Талас командасы менен Ош облусунун Достук командасынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Эсиңиздерге салып коелу, тааныбай жаткандар болсо, мына көк кийимчендер булар Талас командасы, эми кызыл кара кийим менен жүргөн Достук. Эсеп сандары 1-0 Достук командасы алдыда. Манас Ниязов биринчи таймда улакты тайгазанга таштаганы азырынча ошол жалгыз бойдон калып, ошентип эң чечүүчү беттешке келип жеттик. Чындыгында оюн ушунчалык катуу болуп атат деп айтсак болот. Канчалык кооз экенин айта албайм, бирок демилгени колго алуу үчүн болгон татыктуу атаандаштык эки жактан тең бар. Ал мезгилде мына 3-таймда
азыр борбордук бөлүктөн улакты жерден көтөрүп кетүү болгон аракеттер жасалууда. Бул негизинен оюндун жүрүшү башынан эле белгилүү болчу. Эсеп жагынан кайсы команда биринчи эсепти ачып алса, мына ошол оюнчуларда мына андан ары маневр жасап, ушундай тактикалык жүрүштөрдү, өздөрүнө ыңгайлуу тактикалык жүрүштөрдү алып кеткенге мүмкүнчүлүк болмок. Ошондуктан достук командасы албетте 1-0 эсебинде астына чыгып алгандан кийин алар ошол эсептин жыйынтыгы боюнча мындан ары оюнду улантат. Убакыттын өтүүсү албетте достук командасына пайда алып келет. Ошондуктан алар бул ирет ушундай өздөрүнүн тактикалык жүрүштөрүн колдонот. Мына Байыш Ниязов менен Урмат Раушан уулу ортодо жекеме-жекеде. Ал эми алардын аттары Ахиллес жана азыр мына Ахиллести минген Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрүп кете алды. Мына таң калыштуусу ушул Карыпбек Эшиев өзү Урмат Раушан уулун келип сүзүп улакты жерден түшүрүп алды. Бул албетте өзүнүн өнөктөшүнө жардам берем дегендегиси, ошентип бул жалгыз гана оюнчу өзү каалаганда кетпейт. Алардын минген аттары бар. Ошондуктан алар сөзсүз түрдө бири-бирине тоскоолдук келтирип алган учурлар орун алат. Ал мезгилде ошентип бул жерден улакты жерден эңип кеткенге достук командасында мен жаңылбасам бул Асхат Аскаров болушу керек болчу. Бирок ошол замат таластын оюнчусу ага чап күнүдө жабышып күү менен барып аянттан сыртка чыгып кетишти. Улакты жерге таштаганга аракет жасаган, бирок улак тагыраак аянттын ичинде таштаганга ал аянттын сыртына чыгып калды. Кайрадан жекеме-жеке. Бул иретте мына Байыш Ниязов азыр аянтка келе жаткан учуру, демек ушул жерден албетте жекеме-жеке чыгуу. Ахиллес менен кайрадан эле Орустун Спартактын ортосундагы беттешти көрөбүз. Азыр болсо мына Ахиллести сыртка сүрүп салганга Байыш Ниязов аракет кылып көрдү эле. Бир аз негизинен бул улакчылар абдан намыскөй келишет. Ошондуктан буга таң калган Урмат Раушан уулу ушул замат кайрадан өзүнүн позициясын ээлеп алды. Ал эртерээк улакты жерден алганга аракет жасайт. Бул беттеш дагы бул 20 мүнөттүк дагы экинчи таймдагыдай ушундай жекеме-жеке чыгуулар менен гана убакыт өтө турган болсо, анда ал албетте достук командасы финалга чыгып калат. Ошондуктан чыныгы чечүүчү эң баалуу секундалар, эң баалуу мүнөттөр азыр өтүп жаткан мезгили. Урмат Раушан уулу минген аты да жакшы. Ал өзү дагы ушул талас командасындагы лидер оюнчулардын бири, бирок анын мыкты сапаты ушул жекеме-жеке болгондуктан башка жагынан улакты тай казанга салууда ал көбүнчөсү улакты өзүнүн өнөктөштөрүнө алып барып берет. Бирок ал биринчи беттеште ушул Нарын командасына каршы ойногондо Урмат Раушан уулу 3 жолу улакты тай казанга салган. Ал эми чейрек финалда ИИМ командасы менен ойногондо 2 жолу улакты салган. Андыктан Урмат Раушан уулунун мына ушундай жакшы көрсөткүчтөрү бар. Ал эми азыр мына оюнчулар алмашты. Бул ирет Урмат Шерипбеков Евро менен чыкты. Ал эми ага каршы Манас Ниязов Бойка менен. Дагы ушундай баалуу мүнөттөр азыр жекеме-жеке менен гана кетүүдө. Албетте бул баалуулугу эмнеде? Баалуулугу бул албетте финалга чыга турган мына ушундай бул беттештин кунунун абдан жогору экенинен кабар берет. Урмат Шерипбеков өзүнө ыңгайлуу позицияны ээлеген менен улакты эңип кеткенге Манас Ниязов мына каршылык көрсөтүп, аны ар бир кыймыл аракетин көзөмөлгө алып турат. Андыктан эңкейген учурда ошол замат аны артынан түртүп барып же улакты көтөрө турган болсо, ошол замат ал ага ушундай барып улакка жабышып экөө
улак тартыш ал жерден орун алышы керек. Ал мезгилде таластын бир оюнчусу алмашууга кетти, эми анын ордуна башка оюнчу чыгышы керек. Атын алмаштырып келе жатканын көрүүбүз. Демек, бул жерде ушул Ахиллести минип келип, азыр бул эки оюнчу албетте азыр улакты жерден көтөрө албай калса, бул ирет Ахиллес менен Сейитбек Анарбек уулу чыгат. Бул Сейитбек Анарбек уулу ушул Жишан Алсейитовдун иниси, ал күчтүү оюнчу албетте. Демек, мына Сейитбек Анарбек уулу азыр Байыш Ниязовго каршы чыкты. Сейитбек албетте Урмат Раушан уулуна караганда ал өзүн активдүүрөөк алып жүрүшү керек. Ошон үчүн алар жөн жерден аттарын алмаштырган жок. Сейитбектин мына эңкейип улакты кармаганга мүмкүнчүлүгү болду. Байыш Ниязов ага каршылык көрсөтө алган жок. Демек, Ахиллести албетте Урмат Раушан уулу эмес, мына Сейитбек минип жүрүшү керек экен. Байыш менен Сейитбектин улакты талашуусу жана Сейитбек улакты Байышка берген жок. Ал учурда аянттан сыртка чыгып кетишти, бирок улакты жерге таштаганга үлгүрүштү. Бул эң башкы нерсе дал ушул нерсе болчу. Ал мезгилде эми улакты алган Достуктун оюнчусу дагы ийгиликтүү болуп чыга алган жок. Ошентип убакыт акырындап жылып баратат. 3-чү бөлүктүн алгачкы 5 мүнөттөн көбүрөөк убактысы артта калды. Жана эми сүрмө топ кантип улакты көтөрүп кетет. Бул катуу оюн деп айтканыбыз менен мындай кооз оюндардын катарына кирбей калды деп айтсак да болот. Бул ирет мына Бауш Султанбеков улакты көтөргөнгө аракет жасап көрдү. Мына Аскат Аскаров улакты эңип кетүү жагынан мыкты оюнчу экенин билебиз. Аскат Аскаровдун бул ирет анын дал ушул минген аты доллар, ошо доллар менен аты ыңгайлуу абалда чыгып бере алган жок. Ошонун негизинде гана ал жерден улакты эңип кете албай калды. Жана калыстын ышкырыгы жаңырып жекеме-жеке чыгуу орун алышы керек. Жана жекеме-жеке чыгууда бул ирет дагы Ахиллес менен Сейитбек Анарбек уулу чыгат болушу керек. Анткени мына ушул Ахиллестин үстүнө Урмат Раушан уулу эмес, Сейитбек минген учурда ал Сейитбек улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алган. Бул ирет Достуктун оюнчусу ушинтип оюн башталары менен өзүм ыңгайлуу абалды алып кала алган. Ага каршы бир оюнчу баратат. Улакты ыңгайлуу абалга алып келе алды жана эсеп сандары 2-0. Мына ушундай Манас Ниязов ошентип өзүнө экинчи ирет улакты тайгазанга салуу менен дубль жасады. Жана бул беттештин жүрүшүндө ошентип Достук командасы 2-0 эсебинде алга чыккандан кийин эми таласка абдан кыйын абал жаралып калды деп айтсак болот. Манас Ниязов бүгүнкү беттештин лидери, бүгүнкү оюндун чыныгы каарманы деп айтсак болот. Азырынча, бирок азыркы мүнөттөргө карата мындан ары оюн эгерде Манас албетте эсепти теңеп кете албай турган болсо, анда ушул Манас Ниязов бул беттештин чечүүчү оюнчусу болуп эсептелет. Бирок абалды оңоп кетүүгө Талас командасында аз эле убакыт калды. Оюндун мындай жүрүшүндө эки жолу эми Талас командасы улакты тайгазанга салуу бир топ эле кыйынга турат. Тактикалык жүрүш эми Достук оюнчуларында мындан дагы маневр жасаганга жакшы шарттар бар. Көпкө чейин эми ушундай жерден улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер дагы уланат болушу керек. Ал мезгилде Кыяз Ниязов улакты жерден көтөргөнгө аракет жасап көрдү дагы кимде.
кандай мүмкүнчүлүк болот. Сүрмө топ мына ушундай бири-бирин сүрүп, ары бери жылдырып жаткан учурда мындай көрүнүштөр орун алат. Ортодогу калыс кайрадан жекеме-жекени жекеме-жекеге чыгууну көрсөтүп, кол жаңсап ортолук айлана тегеректе көрсөтүп жаткан мезгил эми бул ирет дагы Ахиллес менен Сейитбек Анарбек уулу жана Байыш Ниязов. Сейитбек менен Байыш Ниязовдун ортосу калыс азыр сары кагаз көрсөтөт. Анткени бул эреже боюнча, албетте эреже боюнча калыс ышкырганга чейин эки оюнчу бири-бирине каршы турушу керек. Мына каршы тургандан кийин гана азыр Байыш Ниязовдун биз кыйкырып жатканын көрүүдө. Ал эмне үчүн кыйкырууда? Эгерде ал кыйкырса, ушул Ахиллес бир аз үркүп артка кетенчиктейби деген бир көрүнүш. Ага Ахиллес туруштук бере алды жана улак жерден көтөрүлө тургандай мезгил бар. Сейитбек бул аракетин ишке ашыра алган жок, бирок дагы бир жолу аракет жасап көрөт. Ахиллестин күчтүүлүгүн ушундан байкаса болот. Артынан келип аны сүзгөн учурда таптакыр кебелип койбостон ордунан жыла бербейт. Байыш жөн жерден кыйкырып аткан жок. Бул кыйкырганы ушул Сейитбек эмес, бул Ахиллеске ушундай Ахиллестин тарабына уюштурулган бир психологиялык чабуул деп айтсак болот. Буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. 1 мүнөт ичинде улакты жерден көтөрүп кете алышкан жок. Эми башка оюнчулар ортого кирет. 2-0 эсеби ошентип катталып турат дагы. Эми бул ирет Манас кайрадан ортого чыккан. Ага каршы биз мына Урмат Раушан уулу азыр кайсылат менен Евро менен чыгат болушу керек. Евро менен Урмат Раушан уулу, демек Сейитбек Ахиллесте, эми Урмат Евроны минип мына ортодо. Манас Ниязов Бойканы жүрөт, ал эки жолу бул беттешти, улакты тайгазанга сала алды. Абдан активдүү оюнчу. Бул Манас Ниязовдун эч кандай алсыз жагы жок. Ал жекеме-жекеде да жакшы ойнойт. Улакты жерден эңип кеткенде улакты ат үстүндө тартышкан жагынан дагы жана эң башкысы улакты тайгазанга салуу жагынан мыкты. Анын минген аты дагы экөөнүн мүнөзү окшош, бири-бирин абдан жакшы түшүнөт. Азыр болсо мына Урмат Раушан уулу улакты жерден кармаган, экөө тең. Манас менен Раушан экөө улактын эки бутунан кармашты. Эми кимиси тартып кетет? Такымга Урмат басып алган, андыктан улак Урматта калды. Эми эсеп сандарын кыскартканга эң жакшы мүмкүнчүлүк Талас командасында азыр бар. Азыр эсеп сандарын кыскарта албаса, анда бир топ кыйын абалга Талас оюнчулары туш келет. Мына чабуул башталды. Дошол замат кайрадан эле Манас мына чапкенедей жабышып, бул жерден ушул Урматтан эми Урмат Раушан уулунан улакты тартып алууга аракет жасаган. Ал мезгилде эми мына Акбар Иманбеков улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Таластын оюнчусуна дагы андай шарт түзүлбөй. Тал учурда уламдан улам минуталар, секундалар өтүүдө. Талас командасы шашышы керек, алар эртерээк бир кыймыл аракет жасаганга аракет кылыш керек. Сейитбек улакты көтөрө алган жок. Азыр достук оюнчуларынын негизги максаты улакты жерден ийилип эңип кетүү эмес. Алар негизги максаты албетте мына ушундай убакытты өткөрүп, атаандаштарына улакты жерден көтөрүп кетүүгө каршылык көрсөтүү. Ал мезгилде мына Таши Майлы Башевдин минген аты жараат алып калды. Бул минген аты Дон. Ошол бул негизги кайгылуу окуя эмес, анткени анын ордун алмаштыра турган башка оюнчу атчандар бар. Ар бир командада негизинен команда курамында 12ден атчан. Азыр Байыш Ниязов жана
Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек ушул Жишан Алсейитовдун бир тууган иниси. Экөө эки башка командада ойнойт. Сейитбектин мына таласта ойноп жүргөнүн албетте көп эле убакыт болуп калды. Азыр Талас командасында бир лидер оюнчу табылбай жатат. Аны лидерликти Сейитбек колго алганга аракет жасап жаткан мезгили, бирок Сейитбектин дагы оюну мактоого татый турган оюн эмес. Ошондуктан 2-0 эсеби эч кандай өзгөрбөй турганы ушундай. Биз бул беттештин тагдыры толук чечилди деп айтуудан алыспыз. Аз эле убакыт калды, бирок баары бир расмий чечим чыгып, мына ортодогу калыстын ышкырыгы жаңырмайын. Биз андай сөздү айтпай туралы. Ал мезгилде Сейитбек мына ошентип Ахиллестин үстүндө улакты жерден илип кеткен. Кайрадан каптал чийинден оюн таласынан сыртка чыгып кетишти. Эми борбордук бөлүктөн жекеме жеке чыгуу орун алат. Сейитбек өзү улакты ортого таштап, кайрадан өзү калат болду экен. Же анын ордуна Евро менен Урмат Раушан уулу чыгабы. Сейитбек лидерликти колго алууга канчалык аракети дал албетте ачуулуу. Анын ошентип негизинен жеңилүүнү жаман көргөн оюнчулардын катарына кирет. Негизинен көк бөрүдөгү оюнчулардын баары ушундай абдан намыскөй келишет. Алар ушундай жеңилип бараткан учурда эмоцияга дагы алдырып жибериши мүмкүн. Урмат Раушан уулу Евро менен ортодо жана жок, бул жерде Урмат Раушан уулу Евро менен ортодо. Ал эми анын атаандашы мына Манас Ниязов, бир тууган Ниязовдардын кичүүсү. Урмат улакты жерден көтөрүп кете алган жок, улакты кармаганы менен. Ал иш жүзүнө толук ашпай, ошентип акырындап бул беттеш дагы соңуна чыгып баратат. Достук командасы абдан жеңишке жакын. Финалдык Урмат ошентип тагыраагы Достук командасы жеңишке жакыныраак. Уламдан улам баалуу секундалар кетүүдө. Эки командадан 10-чу катар сандагы чабандестер ортодо. Раушан дагы, Манас дагы бул жекеме жекеге чыгып абдан машыккан, иш жүзүндө расмий беттештерде далай ойноп жүргөн оюнчулар. Улакты жерден көтөрүп кетүү Урмат Раушан уулунун гана аракетин болот. Бул жерде пассивдүү, активдүү деген грек-рим күрөшүндөгүдөй же кайсы бир башка спорттун түрүндөгүдөй андай упай бериле турган нерселер жок. Бир гана жеңүүчү ушул улакты тайгазанга салуунун саны боюнча гана айырмаланат. Ошондуктан буларга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Жана Ахиллес менен Сейит Анарбек уулу жана Байыш Ниязов, Спартак же болбосо Орус менен Байыш Ниязов бул ирет ийгиликтүү улакты жерден алганы менен ал учурда мына каршы тараптан келип ошентип Таластын оюнчусу улакты кайрадан жерге чүрүп салды. Байыш ага кайгырбайт, убакыттын өткөнү албетте Достук командасына ыңгайлуу көрүнүш. Абдан татыктуу каршылык эки тарапта тең бар. Бир гана ийгилик Достук командасына жылмайды, чындап келгенде оюндун деңгээли дээрлик бирдей деп айтсак болот. Ортодогу калыс бул жерде Достуктун оюнчусу Кыяз Ниязовду сыртка чыгарганга аракет жасап атат. Кыяз Ниязов мына ушундай ал мезгилде убакыт соңуна чыгып калды. Ошентип бул беттешти 2-0 эсебинде Достук командасы жеңди. Манас Ниязов 2 жолу улакты тайгазанга таштаган. Достук командасынын финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми Талас командасына 3-чү орун үчүн болгон беттеште ийгилик каалайбыз. Жарым финалдык беттештер соңуна чыкты. КТРК спорт каналы мына окуя болгон жерден Акбулат майданынан бул беттешти сиздерге көрсөтүп берди. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев жана
ушул беттешти тарткан съемкалык топ болду. Саламатта калыңыздар. Финалдык беттештен жолукканча.